Бакыт Төрөбаев, сиздерди уят кылбаганга аракет жасадык. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жасады. Парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн кийин биз катышуу боюнча арызыбызды берген эмеспиз. Мындай кадам менен Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоого катышпай тургандыгын алдын ала билдирген элек. Эмне үчүн биз шайлоого катышпайбыз? Биринчи себеби өлкөдөгү пандемия болсо, экинчи себеби алдыдагы шайлоодо эл партиялар сунуштаган идея, программа үчүн, билим берүү, медицина, айыл чарба, экономика тармагындагы реформалар үчүн добушун бербейт. Алардын көз карашы учурда башка багытка бурулуп калган. Бул шайлоодо аң сезим менен напсинин, калыстык менен кайдыгерликтин ортосунда кармаш болот. Мамлекеттин эртеңин ойлогон ар бир жаран мындан туура тандоо жасайт деп ишенем. 2012 жылы жана 2016 жылдардагы жергиликтүү кеңештерде, 2015 жылы жогорку кеңешке жана президенттик шайлоого катыштык. Мындан кийинки шайлоолорго да активдүү катышаарыбызды билдиребиз. Биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыкты, чыныгы лидер саясатчылар менен биригүүлөрдү жасадык. Мындай биригүүлөрдөн бир топ тажрыйба жыйналды. Буга чейин шайлоолордо биз партия үчүн добушун берген, биз үчүн күйгөн бардык инсандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ар дайым сиздерди уят кылбаганга аракет жасадык. Алдыда мамлекет, саясат, кадр маселеси, партиялар шайлоого карата көз карашыбыз. Мындан кийинки саясий кадамдарым, саткынчылык жана акыркы кездердеги социалдык тармактарда тарап жаткан фейк маалыматтар боюнча кеңири интервью жасайбыз, деп билдирди Төрөбаев. Булак факт чекит KG. Ким бар? Кана ким дейсиңер? Ташиев Камчыбек дагы Жалал Абадтан чыккан кыраандардын бири. ОКМКда министр, жогорку кеңеште депутат болуп жүргөн саясатчы. Бул кишиден боорукерлик менен марттыкты үйрөнүүгө болот. Анан дагы патриот экенин бир эмес бир нече жолу тастыктай алды. Жаман дей берсек, келечегибизге балта чапкандай эле боло берем. Ооба, бардык учурда эмес, кырдаалга жараша. Камчыбек мырза менен жеке тааныштыгым жок, бирок жогорудагы адамдык сапаттарын сокур деле көрүп, дүлөй деле уга тургандай болду окшойт. Жогорку кеңештин депутаты Пирматов Исакты коррупционер деп көп угам, бирок колунан кармап алган эч ким жок. Кандай болгон күндө дагы чек ара, тоо кени, транспорт, жол боюнча көп маселе көтөрүп жүрөт. Саналуу болсо дагы алгылыктуу мыйзамдардын автору катары билем. Ал эле бул эле дей берсек сөз көбөйүп кетет. Ошондуктан мен тоок этээрин гана айттым. Тандоого келгенде эле түндүк менен түштүк деген ажырым пайда боло түшөт экен. Себеби ар ким өз уулун жакшы эле көрбөстөн, жакшы дагы билет да. Көлдө жатып алып Жалал Абадтын чыгаандарын сындап иймейбиз барго. Болбосо аны теледен, интернеттен гана көрүп жүрөбүз. Ал өсүп чоңойгон өрөөндү көргөн эмеспиз, эл аралап сураган жокпуз. Андыктан ар кимдин өз эле электораты, шайлоочусу бар. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк жок. Балким мамлекеттин өнүгүшү үчүн мактаганды үйрөнөбүз. Өз агасын агалай албаган бирөөнү сагалайт беле. Ошол мен тааныган ушул эки мырза копулума толгондору экен. Балким Жалал Абадта булардын дагы мыктылары бардыр. Айтыңыз, мен таласка бара берейин. Замир Казакбаев. Өмүрбек Бабанов кичи мекени Талас облусуна дары-дармектерди жөнөттү. Бул тууралуу саясатчы өзү Facebook баракчасына жазды. Анда ал Таластан дайыма кабар алып турарын, ошондуктан азыр алар өтө муктаж болуп турган дары-дармектерди жөнөтүү чечимин кабыл алганын айткан. Мындан тышкары аталган дарылар эртең Таласта таркатыла баштаарын, аны жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев таратаарын айткан. Булак репортер Чекит KG. Талас шаарынын тургундары жер үй алтын кенин карантинге жабууну талап кылып митингге чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Маалыматка ылайык, Алтын кен компаниясынын кызматкерлеринин бири пневмония илдетинен улам көз жумган. Компания ооруп жаткан кызматкерлерди ооруканага жеткирген эмес. Алар бейтапты аймактан алып чыгып, жолго таштап коюшкан. Аны достору алып кетишкен. Айыл тургундары коронавирус илдети районго жайылып кетет деп кооптонуп жатышат деп билдиришти. Булак коом Чекит пресс. Ташболот Балтабаев, экс-депутат Садыр Жапаровду 3 жыл мурун эле Илмияновдой кылып чыгарып койсо болмок. Назарньюс маалымат агенттиги экс-депутат Ташболот Балтабаев менен Экрамжан Илмияновдун жазасынын жеңилдеши боюнча пикир алыштык. Ташболот мырза, Экрамжан Илмияновдун жазасы жумшартылып, камактан оңой кутулганынын сыры эмнеде деп ойлойсуз? Мага эч ак эле түшүнүктүү. Бул маселени түрмөнүн жетекчиси өзү чечип койду дегенге ким ишенет? Жогору жактан ишарат болмоюнча, мындай нерсе болушу кыйын экенин Батукаевдин окуясы деле далилдебедиби? Бул жерде мыйзамдан мурун тааныш билиштик роль ойноду дегенге көбүрөөк ынанасызбы?
Башкалар рак менен ооруп чирип жатса деле чыгарбай жатышпайбы? Эски эмгеги сиңген адамдар гана ушундай чыгат. Кантип эмгеги сиңген Илмиянов жана аны менен аралашкандар жакшы билсе керек. Эгер баары мыйзам алкагында болгондо башкасын айтпай эле коеюн. Садыр Жапаровду 3 жыл мурун эле Илмияновдой кылып чыгарып коюшса болмок. Булак Назарньюз чекиткейжи. Замир Казакбаев: ыктыярчылардын арасында текирейип тең тушу менен короодо отурган сагандар бар экен. Президенттин ыктыярчылар менен жоолукканы аягы түгөнбөгөн узун кеп болмой болду. Президент менен жоолуккан ыктыярчылардын арасындагы шоу-бизнестин өкүлдөрү ат тезегин кургатпай улам түрдүү сөздөрдү айта берип, талкууга жем ыргытып, элди зериктирбей жатышат. Мындан улам ыктыярчылардын арасына айрым шоу-бизнестин өкүлдөрү кошулуп калганына нааразы болгондор четтен чыгууда. Интернет колдонуучуларынан тартып, эл тааныган адамдарга чейин алар тууралуу пикирин айтып жатышат. Белгилүү диджей Замир Казакбаев да өз пикири менен бөлүштү. Дагы бир нерсе айтайын, тепки жебей жүрдүм беле. Муну деген деңгээл деп коет. Менин оюмча, президент ыктыярчыларды кабыл алууда бир эле нерсени эске алышы керек болчу. Кимдер менен жоолуккан атам, анан эмнеге деген суроону берген эмес. Ооба, ыктыярчылардын арасында татыктуулары да, татыксыздары да бар экен. Текирейип тең тушу менен короодо отургансып, кабыл алганга жараша жок дегенде медиктерди кошуп койбойбу? Болбосо миллиондо берип атканы Кыргызстанда чет өлкөдө жүргөн мен деген меценат бизнесмендерди чакырса болбойбу? Элден чогулган акчаны өз дарегине сен деле жеткиргенди билип атабыз. Бирок эл демекчи, эл ичиндеги жеке ишкерлердин эмгектери опол тоодой болуп турат го. Ооба, активисттер уюштуруу иштерин кылып атышат, малатсы. Бирок бул ооруну жеңгенден кийинки өкмөт же мэр менен уюштурула турган неформальный ыраазычылык иретиндеги жоолугушу болушу керек эле да. Ушунча болгондон кийин меценат бизнесмендерди оппозицияны кошуп туруп чакырып алып, мен силерди колдойм, жумуш ордун түзгүлө, менден эмне жардам керек, экономикага салымыңарды кошкула деп эле койгонунда бизнесмендерге кандай мотивация, стимул болот эле. Элдин калың катмарына жардамды дал ошол колунда бар жеке ишкерлер кылып атат го. Өкмөттүн абийирин дал ошол меценаттар жаап атат го. Мен жоолугушууга барган активисттерди татыктуу эмес дегим келбейт. Бирок президент деген президенттей болуш керек. Бул жоолугушууну ким уюштурса дагы бир жолу президенттин беделин түшүрдү. Укту, жоопсуз кетишти. Ну и что? Элдин камын көрүп аткан ишкерлерди колго албайбы эстүү киши? Кодулабай. Катчынын катасыбы? Же, дейт Казакбаев. Булак Фабула чекиткейжи. Президент Сооронбай Жээнбековдун кызы Бактыгүл Жээнбекова менен күйөө баласы Бишкек шаарында дарыгерлерге жеке унаалары менен азык-түлүк таратууда. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Мурат Соорбеков билдирди. Менин личкама президент Сооронбай Жээнбековдун кызы жана күйөө баласы ыктыярчылык кылып, COVID-19 даарыланып жаткан ооруканалардагы врачтарга тамак аш таратып жүргөн сүрөттөрүн жиберишиптир. Чындап эле сүрөттөрдө президенттин кызы менен күйөө баласы өздөрүнүн машинасын минип алып, жакшы үлгү көргөзүп жүрүшөт экен. Бул көрүнүш башка саясатчылардын балдарына да үлгү болчудай экен. Азыркы учурда баарыбыз биригип илдетке каршы турушубуз керек. Ынтымакта гана бул кыйын мезгилден чыга алабыз, деди Мурат Соорбеков. Булак Назарньюз чекиткейжи. Азимбек Бекназаров Илмиянов тууралуу Малайзиядан маек берди. Назарньюз маалымат агенттигине Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров менен Икрамжан Илмияновдун маселеси боюнча пикир алыштык. Азимбек Анаркулович Икрамжан Илмияновдун жатак абакка которулушу коомчулукта чоң талкуу жаратты. Жактоочусу кайрылганда эске алынбай, мамлекеттик жаза аткаруу мекемеси комиссиянын чечими менен жатак абакка которгону мыйзамдуу элеби? Кандайдыр бир күмөн иштен белги бербейби? Мыйзам боюнча жактоочу айтса эле аткарыла бербейт. Ошондой атайын комиссия карап чечет. Ошентсе да ал качып кетет деген пикирлер арбын болуп жатат го. Илмиянов качып кетсе, жооптуу кишилер бар, ошолор жооп берет. Чындап келгенде Илмиянов жазасын өтөп бүткөнү калды, эми каяка качат эле? Мындан ары Атамбаевдин командасына акырындык менен жеңилдик берилип, жазалары жумшартылбайбы? Камалгандар өмүр бою түрмөдө жүрө бербейт да, жаза мөөнөтүн өтөгөндөр акырындап чыга берет. Сот чегерген жазаларды эч ким жумшартпайт, мезгил өтүп жатат. Мындай учурда коррупция беренеси менен камалгандарды мамлекеттик кызматка иштей албайт деген чечим чыгарып, ийри суммадагы каражат төлөөгө милдеттендирип, ал каражат менен бюджеттин бөксө жерин толтуруп, оорукана салып, мамлекеттен алганын кайра мамлекетке ашыгы менен кайтарып алууга мыйзам жол береби?
Өкүм менен соттолуучуларга мыйзамда белгиленген жазанын түрлөрүнө ылайык кошумча жазаларды да соттор чегерет. Мыйзамдагы жаза мөөнөтүн, анын түрлөрүн Жогорку Кеңештин депутаттары аныктайт. Мен билгенден Элмияновго кылмыш иш коррупциялык беренеси менен козголбосо керек эле. Ал алдамчылык менен соттолгондой болгон. Атамбаевдин эң жакын ишенимдүү адамдарынын бири Элмиянов болгону чын. Эгерде Атамбаев Ниязовду эмес, Элмияновду көбүрөөк укканда, жок эле дегенде өзүн бийликке алып келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө душман болбойт эле. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да өз кезегинде Атамбаевга мыйзамсыз иштерди жасатмак эмес. Фарид Ниязов Бакиевдердин үй бүлөсүн экиге бөлгөн Медет Садыркуловдой эле. Атамбаевдин тарыхый досторуна аны душман кылганга чоң салым кошту. Анын ичинде азыркы президент менен Элмияновдун Ниязовго караганда өлкө үчүн да, жеке Атамбаев жана анын үй бүлөсү үчүн да зыяны аз. Булак Назарньюс чекиткейжи. Россияда 1 августтан баштап эл аралык аба каттамдар жанданат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустинге шилтеме берип Барометр билдирет. Россияда 1 августтан тарта эл аралык аба каттамдары иштей баштайт. Маалыматка ылайык алгач 3 өлкөгө — Улуу Британия, Туркия, Анкара, Стамбул жана Танзания менен болгон аба каттамы жандандырылат. Алгач эл аралык каттамдар боюнча учактар Москва, Санкт-Петербург жана Ростов-на-Дону шаарларындагы аэропорттордон учат. Ал эми 10 августтан тарта Туркиянын Анталия, Бодрум жана Даламан шаарларына учактар учуп баштайт, деп айтылат маалыматта.